Өнүгүү Прогресс партиясынын убада кылган 60-чы МТС Ысык Көл облусунун Жетөгүз районуна караштуу Дархан айылында ачылды. Дархандыктар жаңы техниканын келиши менен жер убагында айдалып, түшүмдүүлүк жогорулайт деген ойдо. Аталган партия ушуну менен эле токтоп калбастан ар бир аймакта машина трактордук станцияларды ачууну пландаштырып жатат. Теманын уландысы кабарчыбыздын кийинки материалында. Жетөгүз районуна караштуу Дархан айылынын тургундары жер айдап жан багып келишет. Техниканын жетишсиздигинен жер убагында айдалбай, түшүмдүүлүк кескин түшүп кеткен. Андыктан айылга келген жаңы техникаларды эл кубануу менен тосуп алышты. Кыргыз эл депутаты Бакыт Төрөбаев ушу айылга сервис ачканга жардамдашып, 60-чы номурдагы сервис ушу биздин Дархан айыл өкмөтүнө туура келип калыптыр. Сервисти ачып келгенине биз аябай сыймыктанып, айылдын эли кубанып турабыз. Анткени өсүп келаткан балдар ушундай жигиттер ушундай иштер жасаса, элден ынтымак болот. Элдин курсагы тоет, техника болсо жер айдалат, эгин алынат. Дархан айылында техникалардын көбү менчикке өтүп кетип, алардын кызматын алууга карапайым дыйкандардын чамасы жетчү эмес. Өнүгүү Прогресс партиясынын аракети менен ачылган 60-чы МТС айылдын эли үчүн иштей турган алгачкы машина трактордук станция болуп калды дешет жергиликтүү тургундар. Бирок мындай жаңы жакшы тракторлор келе эле. Мына бүгүн жакшы 2 трактор келиптир. Бакыт мырзага рахмат, ошол жардам берип, эми дагы бир комбайнга жардам берели деп атат. Мындай сервис биринчи ушул жакшыраак айылга кызмат өтөйм деген сервис биринчи жолу мындай ачылып атат. Өнүгүү Прогресс партиясы жогорку кеңешке келердин алдында 60 МТСти ачууну планга коюшкан. Эми мынтип 1,5 жылдын аралыгында айтылган убадалар аткарылып отурат. Азыркы заман кооз сөздөн качыш керек. Ким кооз иштесе, ким жакшы иштесе, ошону баалаш керек. Бизде бир кыргыздарда дагы бир кандай десем бир характер бар экен. Ушундай келип жакшы кооз сүйлөп койсо, ай жакшы сүйлөйт экен деп. А бирок жумушка келгенде жерин айда албайт, үйүндө огородун кара албайт, тим эле кооз сүйлөйт. Бирок бир дагы сом тапкан сомумду мен башка Дубайга же Анталияга жөнөткөн жокмун. Ушундай жок дегенде мына трактор келсин. Трактор ушу биздин кыргыз жерибизде иштетсин. Кыргыз жердин иштеткенден ким байыт? Бул кыргыздын элибиз байыт да. Дархандыктар аталган партия айткан убадасын аткарган жалгыз партия экендигин белгилешти. Президенттикке аттанып жаткан Бакыт Төрөбаевди эл камын ойлоп жаткан эр азамат катары баалашып, аны колдой тургандыктарын билдиришти. Партия болсо 60-чы МТСти ачтык деп отуруп калбастан, анын санын эми 120га жеткирүүнү кайра планга коюшту. Изач Шугуралиева, Бекжан Камзаев, Сентябрь.